Kumtör Gold компания Кыргыз экономикасын гана алга сүрөбөстөн, башка дагы мамлекеттик маанилүү иштерди колдоого алууда. Өткөн айда Kumtör компаниясынын демилгеси менен Кыргызстандагы илим жана билимдин өнүгүшү, перспективалар аталышындагы эл аралык форум уюштурулган. Анда убактылуу сырткы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүк илимий коомчулукту колдоого алууга даяр экенин, Kumtörдүн эшиги мыкты идеялар, келечектүү долбоорлор үчүн ачык экенин жар салган. 11 ноябрь күнү окумуштуу илимпоздордун жоон тобу Kumtör кенине барышты. Келгиле отуралы, талкуулайлы, анан колуңан келгенде жасайлы. Биз финансировать этебиз ошол. Жаш балдарды, аспиранттарды чет мамлекеттик университеттерге, ар кандай проекттерге жөнөтөлү. Илим жана билимдин өнүгүү деңгээли мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. Тилекке каршы эгемендик алгандан бери кыргыз элимине толук кандуу колдоо көрсөтүлгөн эмес. Kumtör компаниясынын илимпоздорго кол сунганы алардын демине дем кошуп, мыкты ийгиликтерди жаратуусуна шык берип койду. Kumtörгө ыраазыбыз, ушундай илимге биринчи жолу көңүл бурулуп, атайын ошол илимий кызматкерлерди ушул жакка алып келип, өздөрүнүн иштери менен тааныштырып, анан мындан ары дагы бизди колдоп, ошо чогуу иштерди алып барганга ушундай демилгени берип атканына биз кубанычтабыз. Kumtör кенине биринчи ирет барып, жасалып жаткан иштин масштабын, өз ишин мыкты билген кыргызстандык тоо кенчилердин чеберчилигин көргөн окумуштуулар келечекке бекем үмүт байлап кайтышты. Эң негизгиси алар кыргыз илиминин өнүгүшүнө Kumtörгө окшогон ири компаниянын өнөктөш болооруна кубанып турушту.